Кыз узатуудагы уулануу, Сүлүктөдө тамакка уулангандардын саны 32-ге жетти. Учак кырсыгын иликтеген комиссия ишин баштады. Алар дача суу окуясына чекит кое алабы? Быйыл сентябрь айында мугалимдердин айлыгы азаябы? Билим берүү министрлигинин жообу. Меккеге зыяратка барууну каалагандарды каттоо аяктоодо. Ажылык сапарга даярдыктар кандай? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Сүлүктөдө тамакка уулангандардын саны 32 адамга жетти. Бул тууралуу 12 майда Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алардын 11-и азыр Сүлүктөдө оорукананын инфекциялык бөлүмүндө дарыланып жатат. 21-и үйдөн дарыланууда. Докторлор жабыркагандардын абалын орточо оор деп баалап жатышат. Тамакка уулангандар 8 майда Сүлүктөдөгү Рахат кафесинде 180 конок чакырылган кыз узатуу тоюна катышканы белгилүү болгон. Кафеде санитардык гигиеналык текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада ээсине 15 000 сом айып пул салынды. Мындан 5 жыл мурда болгон Дача суу айылындагы учак кырсыгын иликтөө үчүн түзүлгөн коомдук комиссия бүгүн алгачкы отурумун өткөрдү. Ноябрь айына чейин учактагы жүктүн чоо жайы менен элден чогулган каражат кайда жумшалгандыгы такталып, элге маалымат берилерин комиссия төрагасы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Комиссиянын курамына жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер, укук коргоочу, бейөкмөт уюмдардан өкүлдөр киришкен. Мындан сырткары экс-депутат Бактыбек Турузбеков ошол учурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов да комиссиянын курамында бар. Биринчи жыйын тууралуу кийинки материалда. Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу түзүлгөн коомдук комиссия бүгүн алгачкы отурумун өткөрүшүп, мындан аркы аткаруучу иштери тууралуу талкуулашты. Комиссия төрагасына дайындалган мурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов мурунку комиссиялардын айырмасы бир да өкмөт мүчөсү депутат курамга кирбегендигин билдирүүдө. 2017 жылдагы учак кырсыгын иликтөө ачык айкын жүрүп, учактагы жүк кимге таандык, кандай жүк жана ошол мезгилде элдин чогулган каражат кайсы жакка жумшалгандыгы такташтырылат деп ишендирүүдө. Ийне жибине чейин иликтеп, актаак кырандара деп, эгерде контрабандалык жүк болсо, жүк болгонун айтып, ал жүк кайсы компанияга, кимге таандык экенин айтып, эмне себептен ошондо күч органдары бул ишти иликтөөгө кызыктар болгон эмес. Балким ошо ички күч органдарынын өздөрүнүн бир кызыкчылыгы болгонбу деген бүдөмүк бир шек саноолор бар да коомчулукта азыр. Ошол шек саноолорго чекит коюш үчүн биз ушул объективдүү, ар тараптуу, калыс чындыкты коомчулукка, элге айтышыбыз керек. Дача суудагы кырсыкты иликтөө мөөнөтү ноябрь айына чейин деп айтылгандыктан, ага чейин мамлекеттик органдардын баарына суроо каттарды, ал тургай Кытай менен Туркияга да дипломатиялык өкүлчүлүктөр аркылуу керектүү билдирүүлөрдү жөнөтүшөрүн пландап жатышыптыр. Анткени кырсыкка учураган Boeing 737-800 учагы 59 ирет учканы тууралуу маалыматтар бар экен. Баарын тактап, коомчулукка ачык айкын маалымат берип, күмөн саноолорго чекит коебуз дешет комиссия курамы. Комиссиянын курамына кирген экс-депутат Бактыбек Турузбеков дал ушул эле окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөнү менен, анын ошол учурдагы атка минерлер тоскоолдук жаратып, аягы бүдөмүк боюнча калып кеткени маалым болгондуктан, бул ирет андай көрүнүшкө жол бербөө негизги максат экендигине токтолду. 3 тарапка бөлсөк, маселелерди технический жагы, самолеттун учканы, эмне үчүн, кайдан учуп, кайда келаткан, кандай конгон, эмне үчүн авария болгон да, эмне үчүн конуп ушундай окуя болгону, анын дагы документтерден далилдешибиз керек. Аэронавигациябы, пилотторбу, эми эл аралык авиационный комиссиянын актылары бар дейт, аны окуйбуз, көрөбүз, изилдейбиз. Бүт запростун баарын МИД аркылуу жиберебиз. Мен ойлойм, комиссия азыр баары жалпы отурумун эметкенден кийин.
Мындан сырткары бул иш боюнча атайын топ-топ иш алып барылар да пландалып жатыптыр. Анткени олуттуу маселе болгондуктан бир топ учакка тиешелүү маселени тактаса, дагы бири жүктүү, дагы бир топ ошол учурда кенемти элден чогулган каражаттын сарпталышы боюнча алектенери болжолдонууда. Бирок комиссиянын курамына кирген ошол учурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов көпчүлүктүн күмөн саноосун жаратууда. Себеби кырсык болгон мезгилде да түзүлгөн комиссиянын бирөөсүндө иштегендиктен бул иш ачык айкын болобу деген бүдөмүк маселе бар. Комиссиянын курамында иштөөгө сунуш болгондуктан макулдугун билдирген мурунку министр ал учурда кырсыктан жабыр таткандарга жардам көрсөткөндүгүн, ага тиешелүү сунуштар болсо ачык маалымат берерин билдирди. Ошол убактагы кыйроо болгондон кийин кыйроонун кесепетин жоюу боюнча иштер жүргүзгөн. Биз ошол боюнча жумуштарды алып бардык. Бирок менин катышуум боюнча бул комиссияга мага сунуш болду. Мен сунушка каршы болгон жокмун, макулдугун бердим. Себеби ошол убактагы болгон кээ бир маселелерге мүмкүн мен дагы туура бир маалыматтар берүүгө мүмкүнчүлүгүм болот. Жыйындын жүрүшүндө да сөз алып сүйлөгөн айрым комиссия мүчөлөрү Кубатбек Бороновдун курамга кирүүсү тууралуу кайчы пикирлерин айтышып, моралдык жагын кароо сунуштарын билдиришти. Анткени менен Боронов эгер каршылык болсо курамдан чыгаарын айтып, бирок 2017-жылдагы учак кырсыгында Дача суудагы жабыр таткандарга жардам көрсөтүп, кыштын кычыраган чилдесинде окуяга аралашкан адам катары абалды терең билээрин түшүндүрдү. Чогуу иштеп бер десеңиздер мен иштеп берем. Эч кандай кайсы бир бирөөнүн кызыкчылыгын колдой турган же ошону коргой тургандай менде максат жок. Себеби дегенде ал жерде мен өзүм катышып, ошол жердеги чындап эле 30-тан ашык адамдын баягы сөөгүн алып чыгып иштеген 20 градус суукта өзүңүздөр билесиздер. Оңой отурган жок. Бул дагы биз үчүн өтө көйгөйлүү маселе экенин мен жакшы түшүнөмүн. Биринчи отурумун баштаган коомдук комиссия мындан ары бир айда 2 ирет жыйын өткөрүшүп, болгон материалдарды ачыктоого, тиешелүү адамдардан маалымат алууга аракеттерин көрүшмөкчү. Ошол учурда элге ачыкталбай калган жашыруун сыр көп болгондуктан 6 ай аралыгында калыс, ачык, объективдүү маалыматты коомчулукка жеткирерин ишендирүүдө. Эскерте кетсек, 2017-жылдын 16-январында таңга жуук болгон Бишкектин чет жагасындагы Дача суу айылына кулаган учак Гонконгдон Стамбулду көздөй жүк алып бараткан. Кырсыктан жергиликтүү 35 жаран жана 4 учкуч каза болгону маалым. Кырсыкка байланыштуу ошол мезгилде кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулганы белгилүү. Шекер Сатыбалдиев, Аскар Маратов, Нью ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күтүлбөгөн иш сапары менен Чүй облусунун Сокулук айылындагы Жибек жолу базарына барды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жапаров базардын соодагерлери жана сатып алуучулары менен баарлашып, социалдык экономикалык тармакта жүргүзүлүп жаткан реформаларга токтолуп, ошондой эле акчалай төлөмдөрдү жүргүзүүдө кассалык аппараттарды колдонуу жана чектерди талап кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле Сокулуктагы кичи дүкөндөрдүн биринде болуп, алкоголдук ичимдиктердин акциздик маркаларынын аныктыгын текшерди. Анда контрафакттык продукциялар аныкталды. Быйыл сентябрь айында да мугалимдердин айлыгы жогорулатылган бойдон калат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин чечими менен жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин эмгек акысын төлөө шарттары сааттык эмгек акыдан тарифтик ставкага, башкача айтканда туруктуу айлык акыга көтөрүлдү. Ошондой эле базалык эсептик көрсөткүч болуп эсептелинген минималдуу айлык белгиленди. Ошону менен бирге минималдуу базалык ставканын өлчөмүн мультипликаторго көбөйтүү жолу менен расмий эмгек акыга жана ставкаларга эсептелет. Жогоруда айтылгандарга байланыштуу 2022 жылдын 1-сентябрынан баштап мугалимдин эмгек акысы азыркы деңгээлде сактала турганын билдиребиз. Быйыл сентябрь айында мугалимдердин айлыгы азаят деген маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат маалыматта. 1-апрелден тарта мугалимдердин айлыгы жогорулатылган. Президент Садыр Жапаровдун 10-майдагы жарлыгына ылайык Каныбек Осмоналиев президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп дайындалды. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен комиссиянын мурдагы төрагасы Сыртбай Мусаев элеген кызматынан берген арызына ылайык бошотулду. Жаңы төраганы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов улуттук комиссиянын жамаатына тааныштырды. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү боюнча департаментке 80 жыл. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде түзүлүп, 80 жыл аралыгында аскердик антка бекем турган жоокерлерди тарбиялап, мамлекет тарабынан тагылган маанилүү милдеттерди так аткарган департаменттин салтанаттуу иш-чарасына президент Садыр Жапаров катышып, куттуктоо сөзүн айтты. Кененирээк кийинки материалда.
Даңктуу күчүрмөн жолду басып өткөн Кыргызстандагы эң алгачкы аскердик бөлүктөрдүн бири болгон кайтаруу жана күзөтүү департаментине 80 жыл толду. Майрамдык иш-чарага катышкан өлкө башчы Садыр Жапаров кыргыз армиясы күчтүү, мыкты коргонуу шартына ээ болуусу үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүлүп, каражат бөлүнүп жатканын билдирди. Президент өз сөзүндө Советтер Союзунун баатыры Калыйнур Үсенбеков да учурунда ушул департаментте иштегенин белгилеп, турмуштук жана кызматтык бай тажрыйбасын кийинки муундар менен тең бөлүшүп, жаш жоокерлерди мекенчилдикке тарбиялоо үчүн чоң салым кошуп келе жаткан департаменттин ардагерлерине ыраазычылыгын айтты. Өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүнүн катарында сиздердин департамент өз алдынча өзгөчө кызматы менен айырмаланып турат. Албетте, атайын контингент менен иш жүргүзүү абдан татаал жана жоопкерчиликтүү кызмат. Күнү түнү дебей, ысык суукка чыдап, бардык кыйынчылыктарды жеңе билүү менен мамлекеттеги тынчтыкты жана туруктуулукту сактап, жүктөлгөн милдеттерди так жана ак ниет аткарып жатасыздар. Армиябыз күчтүү, мыкты коргонуу шартына ээ болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүүгө даяр экенибизди жана ага каражат аябастыгыбызды баса белгилеп кетейин. Кайратыңыздардан жанбай, чын ниетиңиздер менен мамлекетибизге кызмат кыла бересиздер деп үмүт кыламын. Өлкө башчы куттуктоосунун соңунда аскер кызматчыларына бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, дүйнөдө жана Кыргызстанда тынчтык болуусун каалап, мекемедеги алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктарды тапшырды. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү департаменти Чүй облусунун ар кайсы аймактарында жана Жалалбад шаарында жайгашкан 6 батальонду, орук чарба жумуштарын жана күчүрмөн кызматтын коопсуздугун камсыздаган 2 ротаны өзүнө камтыган ири аскердик бирикме. Мына акыркы убактарда мамлекет тарабынан ушул департаментке чоң көңүл бурулуп, өткөн жылы биз департаментте кызмат өтөгөн кызматкерлердин айлык майнасын көбөйтө алдык. Жерлерде толугу менен батальондордо, казармаларда ремонт жүргүзүп, жоокерлердин кызмат өтөө үчүн болгон шарттарды жакшынакай кылып түзүп бердик. Мына бүгүнкү күндө биз 47-чи мекемени Молдовановка айылына номер 31-чи мекемесине которуу боюнча конкреттүү багыттуу иштерди баштадык. Ал жердеги 47-чи мекемедеги соттолгондорду башка мекемелерге которуп, ал жерде да тиешелүү шарттарды тургузуп берип жатабыз. Департаменттин тарыхы жана күчүрмөн жолу те алыскы согуш жылдарынан башталат. Улуу ата мекендик согуш күчөп турган 1942-жылы азыркы департаменттин 7412 бөлүгү түзүлгөн. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Көлбай Чолушев аталган мекемеде 80 жыл аралыгында аскердик антка бекем турган жоокерлер кызмат өтөгөнүн айтат. Мына бүгүн майрам болуп атат. Майрамга Казакстандан, Россиядан генералдар, офицерлер келиптир, ушу мааракеси менен куттуктап. Мен дагы жердеги офицерлердин баарын куттуктаймын ушу майрам менен. Иштери ийгиликтүү болсун. Службасында баардыгы жакшы болсун. Бала-чакасы менен жакшылыктын үстүндө жүрсүн. Жерибизде тынччылык болсун. Кайтаруу жана күзөтүү департаментинин негизги тапшырмалары соттолгондорду жана камакка алынгандарды коштоп жүрүүнүн чегинде түзөтүү мекемелерин кайтаруу жана коргоо. Ошондой эле укук коргоо органдарына коомго кооптуу жана курч кырдаалда укуктук режимди камсыздоого көмөк көрсөтүү болуп эсептелет. Тазагүл Эмилбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, New TV. Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду инвестициялык долбоорлорду каржылоого арыздарды кабыл ала баштады. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында айтылды. Каржылоонун пайыздык чени 1,5-дан 7,25%га чейин түзөт. Пайыздык чендин төмөн болушу 4 критерий менен каралат. Кыргызстандын экономикасына салым кошуу, Венгрия тарап менен кызматташуу, долбоордун узактыгы жана маанилүүлүгү, ошондой эле күрөө. Каржылоонун мөөнөтү 10 жыл жана насыянын максималдуу өлчөмү $5 миллион
ашпоого тийиш. Насыяларды берүүдө кичи айыл чарбасына, асыл тукум мал, бал жана балык тармагына артыкчылык берилет. Кайрылган тарапка туруктуу финансылык абалга, канаттандырарлык насыялык тарыхка ээ болуу, терс маалыматтардын жоктугу, салык, сот камсыздоо жана башка төлөмдөр боюнча карыз жок болууга тийиш. Бирден бир талабы ушу келишимге жана уставка ылайык бул Венгриядан алынган жабдуулар болобу, технологиясы болобу, кызмат көрсөтүүсү болобу, бул минималдуу үлүшү ошол долбоордо 30%дан кем эмес болуш керек да. Канчалык көбүрөөк ушул үлүшү көбүрөөк чоңураак болсо, кредиттин пайызы ошончолук азыраак болот. Каржылоо мөөнөтү болсо ар бир долбоордун багытын, рентабелдүүлүгүн жана башка экономикалык көрсөткүчтөрдү эске алуу менен фонддун башкармасы аркылуу чечилет. Бирок бул жерден айта турган нерсе негизги каржылоо мөөнөтү баарынан 10 жылдан ашпаш керек. 10 жылга чейин кредитти алууга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир талап кредиттин максималдуу өлчөмү бир кредит алуучуга 5 миллион АКШ долларынан ашпаш керек. 13 майда Кыргызстанда ажылык сапарга барчуларды каттоо аяктайт. Каттоо 6 майда башталган. 2019-2020 жылдары ажылыктын электрондук базасына аймактарда катталып, кезек күтүп турган ар бир талапкер ажылык сапарына болгон төлөмүн 30 апрелге чейин ар кандай себептер менен төгүп жетише албай калгандарга төлөө мөөнөтү 11 майга чейин узартылган. Быйыл Кыргызстандын жарандарына ажылыкка барууга 2766 квота бөлүнгөн. Тажылуу вирус пандемиясына байланыштуу Сауд Арабиясы 2020 жылы ажылык зыяратты убактылуу токтоткон. Ажылык сапарга даярдыктар тууралуу Каныкей Бозгунова баяндайт. COVID-19 пандемиясына байланыштуу 2 жылдан бери ажылык сапар өзгүлтүккө учураган. Ал эми быйыл сапар боло тургандыгы жөнүндө Сауд Арабия падышалыгы 19 апрель күнү гана кабарлаган. Быйыл Кыргызстандын жарандарына ажылыкка барууга 2766 квота бөлүнгөн. Даярдануу убактысы өтө кыска болгондуктан берилген орундарды пандемиядан улам барбай калган жарандар менен толтуруу пландалган. Бирок белгилүү себептер менен квота толбой 6 майда талапкерлерди каттоо башталган. 2019 жана 2020 жыл ажылыкка катталгандарды биз быйыл 2022 жылга дагы ошол катталгандарды жибермек болгонбуз. Бирок биз 2766 квотаны толтуруш үчүн ошолордон гана алышыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы кээ бир себептерден улам ошол 2019-20 жылга ажылыкка катталган жарандар быйыл 2022 ажылыкка баруу макулдугун бербей атышат толук. Бизге азыр ушул күндө учурда бүгүн 10 май болсо дагы бир 350-400 аралыгында квотаны толтурушубуз керек. Быйыл Арабия мамлекети ажылыкка барчулар 65 жашка чейин болуш керек деген чектөө киргизген. Бул орундардын толбой калышына дагы бир себеп болду. Анткени мурда катталгандардын 2000ге жакыны бул курактан өткөндөр болгон. Мындан сырткары ажылык сапардын акысы мурдага салыштырмалуу $1000 кымбат болуп, $4500 деп белгиленген. Бул сумма азырынча бекитиле элек. Бул боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Быйылкы 2022 жылдагы ажылык болгон төлөмдүн калькуляциясы 2020 жылдагы белгиленген калькуляцияга салыштырмалуу $1000 өйдө айырма болуп атат. Бул калькуляциянын кымбат болуусуна Кыргыз Республикасынын же биздин муфтияттын тиешеси жок. Ал бардыгы Сауд Араб падышалыгындагы төлөмдөрдүн жогорулагандыгын себебинен. Бирок биз быйыл $4500 АКШ долларды белгиледик. Ал деле акыркысы эмес. Себеби Сауд Араб падышалыгынан бизге анык төлөмдөрдүн анык суммасы келе элек. Жакынкы күндөрдө Азирети муфтий Сауд Араб падышалыгына барганы жатат, аны ошондо аныктап келет. Эгер төлөмдөр анык болсо, анда биз белгилеген $4500 АКШ андан өсүп кетиши да мүмкүн. Эгер өсүп кетсе, ажылыкка катталып акчасын төлөп аткан жарандардан кошумча акча алабыз. Эгер андан төмөн болуп калса, анда ашыкча акчаларын ажыларга кайтарып беребиз. Ажылык үчүн алгач талапкерлерге электрондук каттоо жүргүзүлөт. Анан алар каражатын төлөшөт. Андан кийин ажы башчылары тандалып, алардын ар бирине 49 адам бөлүнүп, сапарга учуп кеткенге чейин өзүнүн топторун окутушат. Бүгүнкү күндө ажы башчыларын тандоо жүрүүдө. Бардык уюштуруу иштерин атайын түзүлгөн республикалык штаб жүргүзөт. Штабта дагы атайын ажы башчыларды тандоо комиссиясы бар, документтер кабыл алуу жанагындай ар бир бөлүнгөн жумуш кызматтар бар. Ошол боюнча бүгүн угум менен кетип атат. Мына өзүңөр билгендей бүгүнкү күндө дагы ажы башчыларды кабыл алуу же тандоо эмеси иши жүрүп атат. Бул боюнча айта турган болсок, биринчи мамлекеттик тест
кыргыз тесттен өткөрүлөт. Ал жерде шариаттыктагы суроолор, мамлекеттик тиешелүү мыйзамдар боюнча суроолор берилип, ошол проходной деп атам, мындай өтө турган балл болот. Биринчи тур. Ошондон өткөндөр экинчи турга өтөт. Бүгүн жыйынтыкталып калды, буюрса ушул жыйынтыкталгандан кийин эртең экинчи турга өткөрүлөт. Экинчи турда сүйлөшүү аркылуу суроо берилип, кошумчалар берилип, анан жалпы жонунан ушу бүгүнкү күндө эсептеп атабыз 55 ажы башчы тандалып алынат. Пандемиядан улам болбой калган ажылык сапарга чогулган каражаттар боюнча 2021-жылы муфтиятта коррупциялык чырлар болгон. Көз карандысыз жүргүзүлгөн аудиттин негизинде 2 миллион 149 миң доллар жетишпеген аныкталган. Кийин мурдагы муфтий Максат Токтомушов менен ошол кездеги бухгалтерине дайыны чыкпай калган акчаларды ордуна коюу милдеттендирилип, бүгүнкү күндө 636 миң доллар жетишсиз болуп турат. Эгер бул каражат ордуна коюлбаса, быйылкы ажылык сапар өзгүлтүккө учурашы ыктымал. Учурда ишти УКМК тергөөдө. Азыр 636 миң АКШ доллар жетишсиз болуп турат. Эгер ошол 636 миң АКШ доллар өзүнүн ордуна коюлбаса, анда ажылык үзгүлтүккө учураш коопу бар. Тергөө органдары жана мамлекеттик органдар бизге ошол 636 миң калган акчаны ажылык иштерин жанагындай акча которуулар башталганга чейин ордуна койдуруп берүүгө убада бергендиктен биз ажылык боюнча иш аракеттерди баштаганбыз. Жок болгон каражаттар 2020-жылдагы парламенттик шайлоого жумшалып кеткени дагы айтылган. Мындан улам ошол кездеги бийлик органдарынын дин башкармалыгынын ишине кийлигишүүсү коомдо катуу сынга алынган. Мындай ыплас иштерге жол берилгендигинин бирден бир себеби элге ачыктыктын жоктугу дейт дин таануучулар. Ошондуктан муфтият бүгүн чоң реформага муктаж экенин теолог Улан Усупов айтууда. Мамлекеттик ар бир системада сөз түрдө реформалар болуш керек да. Ошол үчүн диний чөйрөдө дагы белгилүү бир тартип эрежемен жашашыбыз керек. Анан муфтий, мисалы Азырети муфтий Замир кары Ракиев Жангелди ушул тармакка белгилүү реформаларга барыш керек да. Акча тыйын маселесинде өтө кылдат болушубуз керек. Мындай чыкканда адам баласынын напсиси бар да. Анан адам баласынын напсиси бар. Ошол эгерде жетекчи, анан жетекчинин жанында ошонун кеңешчиси болушу мүмкүн, орун басары болушу мүмкүн, же болбосо бухгалтери болушу мүмкүн. Ошолор гана ошол акча тыйын маселесине мындай чыкканда доступ жете турган болсо, көзөмөлдөй турган, карай турган болсо, алар ошо башка жолдорго чечип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул маселеде атайын белгилүү бир көзөмөл болуш керек. Ачык айкындуулук болуш керек. Прозрачный турабы, бардыгында элге көрүнүп туруш керек да. Сауд Аравиясы 2020-жылы ажылык зыяратты убактылуу токтоткондон бери кыргызстандыктар сапарга бара элек. Ал жылы Кыргызстанга 6110 квота бөлүнүп, анын 5000ден ашыгы каражатын төккөн экен. Ал эми баасы $3350 деп аныкталган. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Бүгін Бишкекте Кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу академик Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына арналган республикалык илимий практикалык конференция өттү. Аны Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институту Түгөлбай ата коомдук фонду менен биргеликте уюштурган. Жыйынга өкмөт өкүлдөрү, акын жазуучулар, илимпоздор, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер катышты. Анда залкар таланттын чыгармачылыгы боюнча жүрүп жаткан илимий изилдөөлөр, жаңы көз караштар талкууланды. Түгөлбай Сыдыкбеков 20 кылымдагы кыргыз адабиятында улуттук жазма адабий прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө зор салым кошкон жазуучу. Ал кыргыздын тарыхын иликтеп, элдик оозеки чыгармачылыктын эни тилдин жана улуттук нарк насилдин нускалуу билерманы катары белгилүү. 1954 жылы Кыргыз улуттук илимдер академиясы ачылганда Сыдыкбеков алгачкы академик болуп шайланган. Мисал үчүн Кеңсу романы жөнүндө, ал кийин тоо арасында болуп калды. Тоо балдары жөнүндө, жалпы эле Сырачу, Курбулар деген романдары жөнүндө, ошондой эле өзгөчө публистикасы жөнүндө. Мисал үчүн ал киши улут деп, тил деп, манас деп күйгөн. Ошон үчүн ал кээде советтик идеологиянын кээ бир маселелер менен карама каршы пикирде болгон. Ошон үчүн бир топ жем уккан, анан ушулар дагы эми демократия болуп калды, ачык айтылат деген ойдомун. Жазуучу публицист Топчугүл Шайдулаеванын Балакана аттуу китеби жарык көрдү. Китепке жашоо турмушубуздун түркүн түстүү көрүнүштөрүн чебер сүрөттөгөн реалист жазуучунун кийинки мезгилде жазган аңгемелери топтоштурулган. Автор чыгармаларында замандаштарынын бүгүнкү жашоо тагдырын чагылдыруу менен гумандуулук, адамгерчилик жана боорукерлик сыяктуу чоң баалуулуктарды ачып бергенге аракет кылган. Китептин бет ачар аземине өлкөнүн атактуу жазуучулары, окумуштуулар жана жазуучунун күйөрман
каармандары катышты. Китеп 1000 нускада Турар басмаканасында басылып чыккан. Негизи мен кыз келиндер жөнүндө, алардын бүгүнкү жашоосу, тагдыры, кыялдары, тилектери, кайгысы, сүйүүсү, ошолорду мен андай чагдырганга аракет кылдым. Бүгүнкү аял заты анан кантип жашайт, анын баалуулугу эмнеде, проблемасы эмнеде, мен ушул гумандуулук принциптеринин алкагынан ушул маселени ачканга аракет кылдым. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Испаниянын Барселона футбол клубунун жаштар курамына кабыл алынды. Бул туурасында Кыргыз футбол союзу билдирди. Маалыматка ылайык 17 жаштагы спортчу расмий түрдө дүйнөгө белгилүү клубда машыга баштаган. Теманы кабарчыбыз улантат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Испаниянын Барселона футбол клубунун жаштар курамына кабыл алынды. Бул туурасында Кыргыз футбол союзу билдирди. Маалыматка ылайык 17 жаштагы спортчу расмий түрдө дүйнөгө белгилүү клубда машыга баштаган. Кыргызстандык жаш футболчу өзүнүн эмгегинин жана каалоосунун аркасында Барселона футбол клубунун чоң үй бүлөсүнүн мүчөсү боло алды. Бул ондогон жана жүздөгөн жаш спортчулар үчүн өз мекенинде жана анын чегинен тышкары спорттогу бийиктиктерди багындырууга түрткү боло алат. Ошондой эле Кыргызстандын атактуу футбол клубу менен жакындашуусуна мүмкүнчүлүк берет жана дүйнөлүк футбол жылдыздарынын тажрыйбасына таянуу менен республикадагы футбол салттарын алга жылдырууга жана жакшыртууга көмөкчү болот. Эмирхан Кыдыршаев 2019 жылы Италиянын Пауло Росси академиясына тапшырып 1,5 жыл окуган. Мындан 2 жыл мурун жаш футболчу биздин каналга эксклюзивдүү маек берип, келечекте атактуу футболчу Криштиану Роналду менен бир командада ойноо кыялы экенин айткан эле. Дүйнөлүк футболисттерден өзүң стилиңе жакын, жүрөгүңө жакын кайсы футболистти сен эсептейсиң? Мага жакын мен Вирджил-ван-дейкти эсептейм. Мага ошо оюнду көзөмөлдөгөн жагат, ошо капитанский качество, андай стили жагат да, ойногону. Командалардан, клубтардан мага Ювентус команда жагат. Ювентус мындай башкача ойнойт да, мындай ошого чоңойгондо 17-18 жаштагы аракет кылам ошо Ювентуска өткөнүмчү. Өткөнү ошо Роналдуну ойноп калам деп недем, үмүттөм. 8 жашымдан баштап мини футбол ойноп баштадым. Ойноп баштагандан кийин биринчи жолу мындай эле барайын деп ойноп баштап, анан 9-10 жашында уже түшүнүп баштагам да. Меники депчи. 17 жаштагы спортчу Эмирхан Кыдыршаев Кыргыз футболун дүйнөлүк рейтингге чыгарууну максат кылат. Азыр балдардагы ошол академияга балким тапшырайын деген ойлору бар болуш керек. Ушу футболго кызыгып аткандар сен эмне кеңеш берет элең? Ошо мен кеңеш берем, ошо академия берет элем, Оштог академиянычы. Ошо Оштог академия өтө кыйын да, өтө мындай жакшы машыктууларды кылат, мындай жакшы карайт балдарды. Ар бир баланы карайт да. Мындай машыгуусу башкача да. Жалпы эле Кыргызстан футболун кандай сапаттайсың? Биздин келечекте ушу Кыргызстан мындай бир чоң бир жетишкендиктерге жетише алабы, сен кандай ойлойсуң ушу Кыргыз футболу? Биздин курама команда Кыргызстанда. Биздин курама командабыз эми азыркы курама команда жаштар толуп калды уже. Жаштар келди, анан мындай жаш балдар барат деген ойдомун. Анан аракет кылыш керек. Аракет кылабыз эми. Мен да өтсөм, ошо жаш балдар менен аракет кылып ошо. Буга чейин Эмирхан Кыдыршаев Испаниянын Леванте клубунда сынактан өткөн. Ал Италиянын Перуджа футбол командасына да чакырылган. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.